Бир гана бала боло турган болгон болсо үй бүлөдө бул балдар кандай болот экен? Бул балдардагы жалгыз бала боло турган болсо, булар конкуренция эмне экендигин билишпейт экен. Булар сүйүүгө күрөш, сүйүү алам деген түшүнүк бул балдардын табиятында жок экен. Албетте бул нерсени мен билбейм, психологиядан окуганым үчүн айтып атам. Булар чоңойсо дагы көбүнчө кичинекей детский мышление деген сыяктуу кичинекей көз карашта калыптанып калышат экен көпчүлүгү. Буларда бир туугандарына карата кызгануу эмне экенин билбейт экен дагы. Апасын атасынан, атасын апасына кызгануу гана кызгануу гана бар экен. Булар коммуникативный сапаты, мамиле кылуу сапаты, конфликттен чыга билүү сапаты, конфликттешип алуу сапаты жок экен, анчейин өнүкпөптүр. Анткени үй бүлөдө жалгыз болгондуктан бирөөлөр менен конфликтке туура барууну, конфликттен чыгууну башынан өткөрбөгөндүгү үчүн, практика болбогондугу үчүн билбейт экен. Конфликт болгон учурда булар конфликттен коркот жана качат экен, ашыкча жоопкерчиликтен да качышат экен. Бирок чоң адамдар менен жакшы мамиле кыла алат экен, сүйлөшө алат экен. Өзү курактуу теңдүүлөрдөн анчейин мамиле кылуу жөндөмү слабыйраак болот экен да. Булар үй бүлө курганда дагы өзүнүн хан статусун алып алат экен да. Ал кыз болсо дагы, эркек болсо дагы мени үй бүлөдөгүдөй, ата энемдегидей жалгыз бир эле кыз, бир эле бала деп чоңойгондугу үчүн ошол эле мамилени күйөөсүнөн же аялынан күтүп алат экен дагы. Бирок андай мамиле көрбөсө сынып калып, маанайы чөгүп, өздөрүн өздөрү кыйналышат экен. Эгерде буларга үй бүлөдөгү жалгыз эркек, жалгыз кыз боло турган кыз болсо, туура тарбия, туура мамиле болбосо, переходный возраст өтө оор өтөт экен. Демек, жалгыз бала болгон болсо, аларга дагы жоопкерчилик, өз алдынча алуулуу милдеттерди көбүрөөк берсек, булардын ой жүгүртүүлөрү чоң адамдыкындай өсөт эле жана өнүгөт эле деп айтар элем.